Кең суу айылындагы стадиондун ачылышынан урунттуу учурлар. 30 август жума күнү Кең суу айылында стадиондун ачылыш азем болуп өттү. Ага жергиликтүү тургундар, расмий бийлик өкүлдөрү катышып, курулушка олуттуу салым кошкондор сыйланды. Ачылыш аземи Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 33 жыл жана Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата арналганын белгилөө керек. Стадиондун жанында мектеп, спорт залы орун алган. Akjolta stadion bolsun. Akjolta stadion bolsun. Elga xizmat qilgan uchtadan chiqsin. Ana gel. Sizler менен мына бүгүн экинчи ачылыш бул салтанаттуу ачылыш аземине күбө болуп отуруп атабыз. Урматтуу меймандар, урматтуу коноктор, спорт сүйүүчүлөрү, бүгүн дагы абдан жакшы күндөрдүн бири болуп атат. Ушул Кыргызстан боюнча десек жаңылышпайбыз. Бүгүн Кыргызстаныбызда ушул жогоруда айтып кеттик, ушул 100дөн ашуун объекттер ачылып атат. Ошолордун катарында биздин айыл аймагыбызда 4 объектибиз. Жогоруда айтып кеттик, Талыс айылындагы Мадаянт үйү, Байзак айылында балабакча 100 орунду, Кең суу айылындагы балабакча 100 орунду, андан сырткары ушул областыбыздагы эң мыкты ушул спорт аянтчасы стадионубуздун ачылыш аземинде туруп атабыз. Дагы басма белгилеп айтып кетейин, ошо биздин Түп районунда Михайлов айылында дагы ушул 100 орунду балабакчанын ачылышы болуп өттү бүгүн. Кудайдын кулағы сүйүнсүн, урматтуу туугандар, ушул спорт бул денсаулыктун булагында бекер айтпасак керек. Ушул спорт сүйүүчүлөрүбүз биздин Түп районунан атай ушул стадионубуздун ачылышына Түп райондук деңгээлде спортсмендерди чакырдык элек. Бүгүн ушул оюн таласында 22 команда ат салышып атат. Кудай буйрса, кечээ оюн башталган. Эртең болсо ошол 31 аяктап, атай ушул призовой фонддорду тапшыруу азем өткөзөбүз эртең. Эртең 31 эгемен күнүнө карата. Ансыгандай ушул ачылыштарыбыз көп болсун, артайым Кыргызстаныбызда ынтымак болсун, элибиз аман, журтубуз аман болсун. Бардыгыңыздарга Кудайым ден соолук берсин. Ушул жогоруда айтып кеттик. Ушул заңгыраган мектебибизди былтыр 1-сентябрда ачтык элек мына. 275 орунду 1-сентябрда. Андан кийин ошол бул мектебибизди дагы стадион менен биргеликте тендерге өткөзүп, жанагы айтып жогоруда айтып кеткендей, Маяк строй фирмасы ушул мектеп менен стадионду жана балабакчаны бүгүнкү күндө куруп өткөрүп берип атат. Ушул курулуштарга баардык ушул өзүбүздүн айыл тургундары, ушул мугалимдер жамааты, жетектеп жүргөн ушул мугалимдер жамаатынын жетекчилерине өзүм атыман жана Каркыра айыл өкмөтүнүн аппаратынын атынан терең ыраазычылык айтып кетмекчимин. Урматтуу ушул Каркыра айыл аймагынын тургундары, Кең суунун урматтуу туугандары, кадырлуу коноктор чакырылган, урматтуу спортсмендер. Мына бүгүн айтып кетти, баарыңыздар өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин катышуусу менен бүгүн биздин Кыргызстан боюнча 100 объект ачылды. Бул болсо биздин ушул Кара-Кыргыз автономия облусунун түзүлгөн 100 жылдыгына карата буга чейин ачылыштар болуп кеткен, мына келген жылдын аягына чейин дагы 33 ушундай өндүрүш ишканасы ачылып, биз баягы 100 дегенбиз, ошон 133 ишкана быйыл ишке берилген турат. Бул өтө чоң жетишкендик.
сөзүндө өзүндө айтып кетти, эң туура айтты Акылбек Өксөнбекович. Бул 30 жылда болгон нерсени биз 3 жылда көрсөтө алдык депчи. Аны биз ушул жерде өзүбүз деле күбө болуп турабыз. Баардыгыңыздар билесиздер, азыркы учурда бизде райондо 67 курулуш жүрүп жатат. Бул таза суу, ирригация маселелери, жолдор, социалдык объектилер, өндүрүштөр бүт баары биригип 67. Бирок анын ичинен билесиздер, биз жакында эле көп жылдан бери бүтпөй жаткан 2 мектептин курулушун бүтүрүп ишке бердик. Бул Карымшак мектеби жана ошондой эле Ичке суудагы биздин мектебибиз болуп саналат, Батырбек мектеби. Жана мына азыр келечекте мына сентябрь айынын аягында Балисабызды түп районда, андан кийин Тогуз Булактагы мектепти ишке беребиз деп турат. Анда бул 67ден тышкары азыр мына биздин Миңбулак айылында жана Кош Төбө айылында биздин урматтуу депутатыбыз Акылбек Өксөнбековичтин жеке демилгеси менен ошол жерде мектеп курулуп атат. Ал бул республикалык бюджеттен эмес, жеке спонсорлордун эсебинен курулуп атат. Андан кийин өзүнүн жеке демилгеси менен Бирлик айылында көпүрө салынып атат. Канча жылдан бери ушу көйгөй болуп келе жаткан. Буну сөзсүз түрдө айта кетишибиз керек. Бул баягы 67 курулуш иштеринин ичинде жок. Ошону айтсак, мына 70 курулуш иштери жүрүп атат да бизде азыр райондо. Бул баягы өздөрү спонсорлор салып аткан, башкарып аткан өндүрүш ишканаларынан тышкары. Өлкө башчыбыз Садыр Нуркозоевичтин жүргүзгөн саясаты, анын өзүнүн командасынын бир жакадан баш, бир колдон, бир жеңден кол чыгарып, туура жүргүзгөн саясатынан улам, күн-түнү жан үрөп иштеген күчүнүн эмгегинен улам биздин экономикабызда чоң бурулуш болду десек болот. Ага далил катары азыр башкы министрибиз айтып өттү. Өлкө аймагында 100дөн ашык өнөр жай ишканалары, ушундай социалдык объекттер ачылганын жарыя салды. Бул демек биз күч кубаттуу мамлекетке айлануу жолуна түштүк дегенди билдирем. Кыргызстандын курамында дүйнө жүзүнө таанылган футболисттер чыгышына биринчилерден болуп тилектешмин. Бардыгыңыздарга ден соолук, ар дайым спорттун үстүндө эле топ талашып, сый талашып эле жүрө берели. Болуп жаткан турнирде, ачылыш аземине арналган турнирде күчтүүсү жеңсин, травмасыз оюн болсун. Бардыгыңыздарга, иштериңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Чоң рахмат. Кең суу айылынын өсүп өнүгүүсүнө жана материалдык жактан колдоо көрсөтүп, айылыбыздын инфраструктурасын жакшыртууга кошкон зор салым үчүн Каркы аймагынын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле ыраазычылык кат менен Бөлөков Адилет, ошондой эле ыраазычылык кат менен Турдубеков Самат Маликович сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Кадыркул уулу Токтосун сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык кат менен Шаршембаев Кубанычбек Маралбаев сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Шаршембаев Мирбек сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Жапаров Адилет сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Өскөнбаев Тыждык сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Мусаев Улан сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Жээникеев Эрмек сыйланат. Ыраазычылык кат менен Керимкулов Азамат сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык кат менен Сагынбеков Мирбек сыйланат. Сагынбек Мирбек барбы? Ушундай эле ыраазычылык кат менен Каргалдаев Алмаз сыйланат. Жараткан өзүң дем бергин. Эл журтума эсенчилик бергин. Мамлекетибизге тынччылык бергин. Ушул дүйнөнү дүңгүрөтө турган стадиондон нечендеген кыздарыбыз, балдарыбыз дүйнөгө чыксын. Дүйнө жүзүнө таанылсын, элибизди таанытсын. Ошондой эле ушул мамлекетибизди жетектеп, ушул иштердин баарын баштап келаткан Садырыбызга Кудай Таалам узун өмүр берсин да чың деңсоолук берсин. Акыл, ызаат берсин. Эл журтубузга кайрымдуу, жакшынакай падыша болсун.
Kuday Teala Murşan'ın geleceğimden cevap el yurtu zaman bolsun. Amin. Allahu Ekber. Orada posta durma, orada posta. Video.